Салам достор, 10 мүнөттүк чай кайнаганча 10 мүнөт деп аталган подкаст башталды. Болгону гана 10 мүнөт. Карап отурсаң, 10 мүнөттө биз эч нерсе кылбайбыз. Кээде жөн гана телефонду алып, баракчаларды барактап отуруп, 10 эмес 10 мүнөттөн 10 өтүп кеткенин байкабай калабыз. 1 саат кантип отуруп калганыбызды билбейбиз. Бирок күнүгө 10 мүнөт гана биздин подкаст угуу менен сиз өзүңүздүн таңды маанилүү, керектүү, маңыздуу, пайдалуу кыла аласыз. Андыктан биздин YouTube каналга катталып алганды унутпаңыз. Күнүгө саат 7де сиздер үчүн сонун подкасттар, сонун маалыматтар чыгып турат. Ал эми бүгүнкү сонун маалыматыбыз болсо, өзүңүздү бактылуу сезиңиз келеби? Анда деп аталат. Тагыраак айтканда, бактылуулуктун жолдору жөнүндө сөз кылабыз. Бакыт. Эң эле көп сөз уккан, мен кичинекей баланын калуу айтып атканын угуп калдым. Ошол 3 же 4 жашта болуш керек. Бактылуу болуңуз деп айтып атат. Анан кичинекей бала бакыт жөнүндө эмне билет дейсиң? Анткени албетте ал уккан ошол да, баары эле бактылуу болуңуз деп атса, ал да ошону угат. Бакыт бул эмне? Үйлөнүү той болобу, туулган күнбү, бир нерсе менен куттуктайбызбы? Биз дайыма бактылуу болуңуз деген сөздү айтабыз. Анткени баарыбыз түшүнөбүз, бакыт биз үчүн маанилүү нерсе экендигин. Бакыт анткени жан дүйнөнүн абалы. Бул сезим ар бир адамдын өз колунда, сырткы факторлорго көз каранды эмес. Караңызчы, сырткы факторга көз каранды эмес. Окууну аяктагандан, үй бүлө кургандан же акча тапкандан кийин гана анан бактылуу болом деп убакыт өткөрбөңүз. Бактылуу болууну ушул азыркы учурда эле жасасаңыз, бактылуу болосуз. Ал үчүн эмне кылыш керек? Кызыгы достор, ушул жан дүйнөнүн абалы бакыт дебедимби? Буга физикалык жактан активдүү болуу маанилүү. Спорт көнүгүүлөрү менен машыгуу учурунда бакыттын курамы болгон эндорфин, серотин, дофамин, эндоканнабинид жакшы иштелип чыга баштайт дагы, адамдын маанайы көтөрүлөт. Муну менен катар жаратылыш койнунда эс алуу, жок дегенде күн сайын эшикке чыгып таза абада 10-20 мүнөт сейилдөө дагы адатка айлана турган болсоңуз, жан дүйнөңүздү бакытка бөлөйсүз. Жаратылыштын кооздугу, таза аба денени сергитип, чоңалган нервди басаңдатып, чөккөн маанайды жазат, гармония тартуулайт. Күн астында эс алыңыз, анткени күндүн нуру дагы адамдагы бакыт гормону серотонинди иштетип чыгарат. Караңызчы, жөнөкөй эле спорт менен машыгуу, жаратылыш кооздугуна эс алуу, анан күнгө чыгуу. Жөнөкөй. Кийинки ыкма бул өзүңдү угуу. Жогоркуга айта кетейинчи достор, чын эле жаратылышка чыгып, мындай бир 10-20 мүнөт сейилдеген адатыңыз барбы? Же жумуштан башыңыз чыкпай иштеп туруп анан кечинде күн баткандан кийин чыгасызбы? Спорт менен машыгасызбы? Кайсы түрү менен? Ылдый жакка жазып коюңуз. Кийинки кезектеги маанилүү нерсе бул өзүңдү угуу. Жан дүйнөңүзгө эмне жагат? Анализдеп чыгыңыз. Анан ошол нерсени аткарыңыз. Алтындай убактыңызды сизге терс эмоция тартылуучу нерсеге коротпоңуз. Анан дагы жаңы нерсеге кадам таштоодон коркпоңуз, чочулабаңыз, аракет кылыңыз. Мүмкүн сиз көптөн бери карьераңызды токтотуп, башка бир кесиптин ээси болгуңуз келип жатат. Мүмкүн сиз тескерисинче кесибиңизди дагы мыкты аркалап, карьералык өсүүнү каалап жаткандырсыз. Мүмкүн сизде мен ушул нерсени үйрөнгүм келет деген каалоо бардыр, бирок баары артта калып атат. Ойлонуп көрүңүз. Өзүңүздү сүйүңүз, алсак сырткы келбетиңизди өзгөртүүнү каалап жатасызбы? Анда өзгөртүңүз, мисалы, гардеробду жаңыртыңыз, аны дагы ишке ашырыңыз. Уна, батир алуу гана эмес, керектүү майда барат нерсени сатып алуу дагы адамга рахат тартуулайт, өзгөчө айымдарга. Ошондуктан таттуу тамак ичиңиз келсе, мырзалар, анда айым ашканада эмнени өзгөрткүсү келет? Аны ойлонуңуз, аны сураңыз. Үйдө мүмкүн перестановка кылгысы келип аткандыр, сиз болсо жөн гой дейсиз. Бирок айымдар үчүн ушул перестановка дагы абдан маанилүү. Ошондуктан бул нерсени дагы унутка калтырбаңыз. Кээде жөнөкөй эле шопинг дагы адамга бактылуулукту тартуулап коет, Ушуну кылгандан кийин өзүңдү жакшы сезип каласың. Демек, эмне үчүн кылбаш керек? Аракет кылып көрүңүз. Өзүңүздү сүйүү, тагыраак айтканда, мунун баардыгы бир келип өзүңүздү сүйүү. Кичинекей нерсе үчүн дагы кубана билге турган болсоңуз, демек сиз бактылуусуз. Мисалы, илгертен айтылган сөз бар эмеспи? Бул Инжил китебинде жазылган сөз бар экен. Ыраазы болуу жана такыба болуу улуу байлык дегенчи. Кичинекей баланы алып карасаңыз, ал бактылуу болуш үчүн көп нерсенин кереги жок, 20 сомго балмуздак алып берип койсоң болду. Гүлдү талаада чуркап бара жаткан, алдыда эмне күтүп турары белгисиз болгон жаш баладай өзүңүздү элестетип көрүңүз. Окуудан айдап салдыбы? Демек, сиз адистикти туура эмес тандадыңыз.
өзүңүз сүйгөн адиске ээ болууга шарт түзүлдү. Мына ушундай карап көрүңүз. Мейли, анда мен муну кылайын, анда мен муну кылайын. Байкап көрүңүз. Албетте эми бул баягы олуттуу жашоонун адамдын турмушуна таасир бере турган маселе эмес. Мисалы, аялым кетип калды, мейли анда башкасын алайын деген болбойт да. Тескерисинче, мен тандап алдым, демек мен аны бактылуу кылайын. Бүгүн жакшы тамак бар экен, кечээ эмне кылдым эле? Мен көңүл буруп мындай сүйлөшпөдүм беле, мондай кылбадым беле, дагы ошону кылайын. Мен бул адамды бактылуу кылгым келет. Ушул сыяктуу кылып өзүбүздүн аракетибизди жумшай турган болсок, сөзсүз ийгиликке жетет. Жумуштан рахат албай атасызбы? Анда рахат алган жумуш карап көрүңүз. Акчаңыз жетпей атабы? Анда кошумча киреше караңыз. Айтор биз ушул сыяктуу майда келип калган нерседе дагы кубанып, анан ошондон чыгуу жолун издегенибиз бул эң эле туура кадамдардын бири. Жана дагы кийинки нерсе, депрессияга жол бербеңиз. Кээде жалгыз калгыңыз келет, маанай чөгөт. Маанилүү иш баштаган турганда дагы же болбосо жумуш үстүндө депрессияга кабыл алдырып койбоңуз да. Мындай көңүлсүздүк ишиңизге тоскоолдук жаратып коет. Жаныбарлар менен жакын мамиледе болуу дагы адамдарга аябай бактылуулукту тартуулайт. Кызыгычы, эгерде биз ошол окумуштуулардын изилдөөсүнө таяна турган болсок, анда үй жаныбарлары адамга оң энергия тартуулайт. Зоопарк, дельфинарийге барасызбы, ат минесизби, мышык багасызбы, ит багасызбы, ушул сыяктуу кылып мамиле жаныбар менен жакын мамиледе болсоңуз, ал сизди алаксытат, бактылуулук тартуулайт. Негизи эле ушул бир подкастта буюрса сөз кылып берем го. Үй жаныбарларын багуу, үй жаныбарларына көңүл буруу бизге эмнеси менен пайдалуу? Мына ошол жөнүндө буюрса алдыда бир сөз кылалы. Анан саякаттаңыз. Бул маанайды көтөрүүчү куралдардын бири. Акча тартыштыгы жаралса, жакын жердеги эс алуу жайларына барсаңыз болот. Эгерде акчаңыз кенен боло турган болсо, чет жактуу көзгө кетип калыңыз дагы, эс алып, дүйнө көрүп, эл көрүп, жер көрүп, өзүңүзгө кубаныч тартуулаңыз. Анан байкайсың, бир жакка барып келгенден кийин адамдар энергияга укмуштолуп келет дагы, айтып бүтө албайт го. Демек, бул дагы адамда энергияны көбөйтүп, бактылуулукту тартуулайт. Музыка, шаңтоо музыка аркылуу көңүлдү көтөрсөңүз болот. Кошо ырда, бийлеп, өзүңүзгө керемет маанай тартууласаңыз болот. Чыгармачылык менен алектениңиз. Чыгармачылык адамдын өз баасын жогору көтөрүүгө салым кошот. Мейли, сайма саясызбы, сүрөт тартасызбы, китеп жазасызбы, бул дагы адамды бактылуу кылат. Жаңы нерсеге үйрөнүү дагы сизге кубаныч тартуулайт. Жаңы хобби, чет тил үйрөнүү, китеп окуу деген сыяктуу нерсе адамга бактылуулугун көбөйтөт. Дагы маанилүү бир нерсени айта кетишибиз керек, достор, бул туура тамактануу. Күнүмдүк рационуңузга көңүл буруңуз. Эмне жеп жатасыз, эмнени ичип жатасыз? Керектүү витамин, минералдар менен организм толукталып атабы? Диетологдор айткан балык, жаңгактын түрлөрү, жумуртканын күнүмдүк менюга кошуусу сунуштап келет эмеспи? Ошолор кошулуп атабы? Буга дагы көңүл буруңуз. Анан бирөөлөргө жакшылык кылыңыз. Бирөөгө жакшылык жасоо, жакшылык кабыл алган адамды гана эмес, берген адамды дагы сүйүнтөт. Бул бактылуу болуш үчүн эң негизги ачкычтардын бири. Кайрымдуулук иштери менен алектенсеңиз, жакындарыңызга, кесиптештериңизге сюрприз жасайсыз. Өткөндү унутуп коюңуз. Маанай болбой атса, өткөн кеткенди эске албаңыз. Келечекти ойлоп, оюңузду алдыга карай багыттап, пландарыңызды ишке ашырыңыз. Достор менен баарлашыңыз. Адам өзү жаккырган жамаат менен болгондо окситоцин гормону иштелип чыгат. Бул гормон иммунитетти бекемдейт, башкаларга көңүл бурууга, мээрим төгүүгө дагы жардам берет. Мына достор, ушул ыкмаларды колдонуп, өзүңүздүн бакытыңызды арттырыңыз. Мен моундай кылгандан кийин бактылуу болом. Мен үйлөнгөндөн кийин бактылуу болом. Мен күйөөгө тийгенден кийин бактылуу болом деген туура эмес. Бакыт азыр, мына азыр сиздин колуңузда. Болгону аны колдонуп калыңыз. Мен болсо сиздер менен коштошом. Алдыда кийинки подкасттарда дагы сөз кылып, сонун маалыматтардын тегерегинде сөз кылабыз. Андыктан достор, алыстабаңыздар. Жана Алкитап Чекит медиа сайтына катталганды унутпаңыз. Ушул угуп жаткан YouTube каналыга дагы катталыңыз. Колокольчикти басып коңгуроону. Биз сиздерди күтөбүз. Ылдый жакка комментарий жазыңыз. Сиз эмнеден бакыт аласыз? Эмнеден рахат аласыз? Жазып коюңуз. +1 301 760 60 70 WhatsApp номурунда дагы сиздердин пикириңиздерди күтөбүз. Жазыңыз, байланышыңыз. Кайрадан амандашканча сак саламатта туруңуздар. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.